Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Жайыл ата коомдук бирикмесинин төрагасы Насыралиев Русланбек Осмонбекович. Азыркы өткөзүлүп жаткан конкурсубуздун катышуучуларын бир куттуктап кетейин деп чечтим. 2023 жылы экинчи ирет өткөзүлүп жатат. Ушу конкурсубуз биринчи конкурсубуздун жеңүүчүсү Жоробаев Нурмамат Ош облусунан. Азыр ал жигит болсо ынтымактуу таланттар коомдук бирикмесинин төрагасы болуп шайланган. Нурмамат агабызды куттуктап кетким келет. Ишине ийгилик каалап кетким келет. Эми биздин конкурстун максаты бул өзүбүздүн Кыргызстан чыккан, ата-бабаларыбыздан чыккан баатырларды унутпай, жет атабызды унутпай, ушу жаштарга сабак каттары калтырып кетсек деген ой. Мынакей ушу бизден чыккан бул жерде Байсейит Баатыр тарыхы китеп ушу конкурстун жеңүүчүлөрүнө белек катарлык этти. Байтик Баатыр китеби ошондой эле жеңүүчүлөргө белек катары берилет. Ошондой эле дагы айтып кетейин дегеним, ушу Жайыл Баатыр музейине Кыргыздан чыккан, бөлөк областтардан, 7 областтан чыккан баатырлардын китептери болсо берсеңиздер, биз абдан сүйүнүчтүү болот элек. Эми ушу жаштар ыр менен, өздөрүнүн жазган ыры менен ушу биздин конкурсубузга катышты. Жеңүүчүлөргө кааларым мындан ары дагы калеми курч болсун, ден соолук болсун, ушу алакандай кыргыз элибизде дайыма тынччылык болсун. Рахмат. Биздин белектерибиздин баары азыркы учурда Ошто онлайн өтүп жаткандыктан белектерибизди Ошко 22-синде биз посылка менен, такси менен салып жүргөнбүз. Алар алышты. Буюрса эртең 25-синде салтанаттуу түрдө белек берүү аземи болот. Рахмат сизге да.